30 жылдан бері эмне үчүн алдыга жылбайбыз деген суроого көп жооп издедим. 30 жылдан бері біз алдыга жылбай, тескерисинче ичибизде өзүбүз менен өзүбүз тирешүү, клан тирешүү, команда тирешүү, эски кеткендер менен жаңылардын тирешүүсү, эски кеткендер жаңыларга бут тосмой, жаңылар эскилерди куугунтуктамай, аркөйүз, беркөйүз деп ушундай өзүбүз менен өзүбүз тирешип, өзүбүз менен өзүбүз атаандашып келебиз. Ошолордун арасында мен дагы бармын. Мен мындай жыйынтык, эмне үчүн биз өнүккөн өлкөлөр менен дүйнө менен атаандаша албайбыз? Алдыга кеткен өлкөлөр менен биз тирешип, ошолор менен тең ата сүйлөшүп атаандаша албайбыз деген суроону койдум. Себеп дегенде ошого биздин бийликте отургандардын, менин дагы башка агаларым, досторум бардыгын деңгээлибиз жетпегенин мен толук түшүндүм. Ал жактагылар менен тирешүүгө биздин деңгээлибиз жетпеген үчүн биз өзүбүз менен өзүбүз согушуп келеткенбиз. Ошон үчүн жылыш болбойт экен. Ошолордун тилинде, ошолордун деңгээлинде сүйлөшө турган, ошолор менен атаандаша турган инсандарга биз муктаж экенибизди мен түшүндүм дагы. Ошолор менен иштей баштадым. Мына ошолордун бир тобун биздин партия менен алдыма коюп алып, мына шайлоого кетип атабыз. Көпчүлүгү менен сүйлөштүм. Көбү келбей койду. Коркушту, тартынышты. Мына азыр отурган, азыр чыккан спикерлерди, азыркы лидерлер. Бири дагы саясатка келем деген ойлору жок болчу. Аларга мен түшүндүрүп, айтып атып, келгиле. 2 жылдан ашык иштеп атып, булар менен уговаривать этип, чет мамлекетке да барып сүйлөшүп ушулар менен. Келгиле. Биз саясатка барбайбыз, биз саясатта ошонун ары жок кыласыңар, биз болотодон. Биз андан көбүрөөк элибизге пайдабыз тийип атат деп булар өздөрүнө ушунчалык блок коюп алган, каршы туруп көпкө чейин көнүшпөдү. Жыйынтыгында мына ушул көрүнүшкө келдик. Булардын артында миңдеген балдар турат азыр. Миңдеген билимдүү, өз тармагында чемпион болгон миңдеген балдар азыр карап турушат. Эмне болот экен деп. Эгерде элибиз ушул составка, ушундай билимдүү, ушундай өздөрү көксөгөн, өздөрү эңсеген чоң бурулушту каалаган, чоң реформаны каалап, чоң өзгөрүүнү күткөн элибиз ушунда дагы адашкан болсо, анда жанагы миңдеген балдардын дагы духу түшөт, баары чемодандарын түйүп сыртка кетишет. Ушундай чоң бурулушта турабыз. 10 жылдан ашык саясатта ушул жеткен ийгилигим, мен ийгилигим өзүмө бир чек деп эсептебейм. Бирок ушул жерге келгенге чейин менин колуман эч ким жетелеген жок. Жалаң гана тоскоолдуктарды мен жарып келдим. Менин атам эрте өтүп кеткен. Анын бир туугандары, же тайкелерим, же жездем, же бир эмелер менин чоң болгон эмес, эч ким. Өзүм ушул жерге келдим. Мага канча деген бут тосуулар болду. Канча деген артыма бычак уруулар, канча деген чалуулар. Ошол тоскоолдуктар менен ушул жерге келдим. Мен түшүндүм. Бул тоскоолдуктар мага жалаң гана мени күчтөндүрдү, шыктандырды. Бирок мен ушул жаштарга тоскоолдук болбойлу деп туруп мен жолду ачып берип атам. Булардын жолун ача турган мезгил келди. Эгерде бут тосуп, ошол биздин колубуздан келип аткан ишти биз жасай берген болсок, бар кетет. Миграция күчөп аткан мезгил. Миграция бул эки түрдүү болот. Бул акыл, анан күч. Акылдын бары кетип калса, анда бул жерде бизде эчтеке калбай калат. Биз акылды ушул жерде калтырып, кеткен акылдарды кайтарып келсек, алар жумуш орундарын түзүп, жакшы шарт түзсө, биздин кеткен миллион мигрант мышса, кара жумуш, тейлөө жумушуна жүргөндөр өздөрү келишет. Ушул жерде азыр чыгып өздөрүнүн программасын, өздөрүнүн көз караштарын айткан инсандарды мен парламенттен, өкмөттөн көргүм келет. Депутаттыкта
бийликтин партиясы менен да келдим. Өзүбүзчө чогуу бир топ тең туштар менен дейбизби, пикирлештер достор менен, алар менен дагы келип партия менен. Өзүмчө партияда түзүп келип көрдүм. Биз жыла албаганыбызды мен толук мойнума алдым, түшүндүм. Ушул угуп аткан менин агаларым, башка партиялар, жогору жактагылар баары мени угушсун. Жол бошотуш керек билимге, акылга. Биз тирешишибиз керек дүйнө менен, алдыга кеткен өлкөлөр менен биз атаандашып, ошолордун катарынан биздин ордубузду табышыбыз керек. Биз токтотушубуз керек ички тирешүүнү, ички душмандыкты. Биз баарыбыз бир болуп, алдыга карап умтулушубуз керек. Биз даярбыз. Биздин элибиз даяр бекен? Мен баарын ошого чакырат элем.